Талапка ылайык коргоочу кийимдер, заманбап шаймандар менен жабдылган өрт өчүрүүчү унаалар Жалал Абад облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына бүгүн тапшырылды. Жаңыланган техниканы тапшырууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары баштаган жетекчилер катышты. Алгач техникалардын абалы жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышышты. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дагы сүйлөштүк. Бул чек болбойт. Азыр жакын күндөрү дагы ошол мамлекет өзгөчө кырдаалдар министрлиги 100 техниканы алып келебиз деген уадасын берип атат. Азыр ал келген болсо биздин областыбызга дагы бөлүнүп берилет. Эми андан сырткары дагы биз Жалал Абад областтык өнүктүрүү фондунан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областтык башкармалыгына башкадан биз техникаларды алып берип атабыз. Жалал Абад облусунда атайын жабдылган 5 өрт өчүрүүчү унаа берилген. Анын 2 шаарда калса, калганы райондорго бөлүштүрүлөт. Учурда документтерин тууралоо иштери жүрүп, андан соң колдонууга толугу менен берилет. Бул келген КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү автоунаабыздын мурунку бизге чейинки азыркы учурда эски колдонуп жаткан автоунаалар айырмачылыгы бунун суу сыйымдуулугу көп суусу. Мурункуларда 4 тонна суу болсо, азыркыларда 4-6 тонна суу батат. Мындан тышкары ошо ичиндеги шаймандардан дагы көпчүлүк шаймандар жаңыланган, толукталган. Мисалы өрт өчүрүү же кырсыктар жоюу учурунда өздүк курамга жумушун кыйла жеңилдетүүчү шаймандар бар. Буга чейин 58 даана өрт өчүрүүчү унаалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылган. 2008 жылдан бери өрт өчүрүүчү унаалар мындай масштабтуу түрдө жаңыланган эмес. Мунун 19 даанасы түштүк боюнча бөлүндү. Жалал Абад областына 5 даана бөлүндү. Каржылоо булагы бул Дүниелик банк тарабынан ар кандай кырсыктардын тобокелдиктерине каршы туруу программасынын негизинде Дүниелик банк тарабынан каржыланды. Мындан сырткары жакшы билесиздер, былтыркы жылы дагы биздин министрлик үчүн жакшы жылдардан болгон, себеби курулуш инженердик техникалардан 82 даана келген. Жалал Абад облусунда 21 өрткө каршы куткаруу бөлүгү болсо, анда 39 унаа бар. Учурда 600гө жакын өрт өчүрүү кызматкерлери эмгектенет. Буга чейин 1976-1980 жылдары чыгарылган өрт өчүрүүчү унаалар иштетилип келгени маалымдалган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.